Biz жаңгыр болуп эшиктен суу болуп келген кийимдерибизди жууп атабыз. Тажем өз колу менен жасаган самын менен жууп атат. Самынды өзүңүз жасадыңызбы? Бирок эмнеге? Мен бычак берсе? Берсеңиз менин колума. Бул өтө 1 килограмм чыгат. 1 килограммдан да көп чыгат бул. Эме ушундай көп болот экен да жакшы. Биз буну эме кылдык да, идишибиз жок азыр. Өзүмө расчёттоо эле майонезин. Майонезин ичине куюп атасызбы? Билбейм. 4 бөлөсүзбү? Жок, 2 эле бөлүп койгон анткени 4 бөлсөң чирейип катпайт эле. 2 бөлүп койгон. Жакшы экен. Сап. Үй шартында. Үй шартында сам жасаганды үйрөтөсүзбү? Үйрөтөм буюрса. Күткүлө. Үйрөнөбүз. Биз да жасайлы үйдөн. Бирин айтып болгонмайды, эртеп алдык. Эртебиз. Тоңго майда эмненин майлары бар? Бул жөн эле уйдун майы эле. Уйдун майы бар. Ага, мен эме азыр бар. Эмес, кара бир май жок, бир май жок үчүн суу майда мындай май кошулат. Кара бир май деген кандай? Ачкан майлар. Балыктан майлары, андай май жок мен. Андайдын ордуна мындай таза майга кошуп коет. Канча кошосуз мындай? Мындан деле бир Болжол менен негизи 500 грамма 200 грамм кошулат да, мен көз болжол менен бир аз өзүм менен коштум. Бул эми 1 килограммдай болду, 2 порция жасайм азыр. 125 грамм чыгат, могу бир каучский содасы, кичинекей пакеттегиси. Эми ушунусу бир эмеге жарайт. бир самын. Бир порциягачы. Анан деген 300 грамм суга куябыз. 300 грамм. 300 грамм. Анан буну айнек идишке салыңыздар. Мен азыр перчатки эле өзүмө эметем, бирок перчатки кийип, очки тагынып жасаңыздар. Анан мунун чыккан абасына эме албаңыздар. Буга алюминий эме кылбаңыздар. Алюминий идишке эритпешкенсиздер. Банкага салып эле. Бул жака азыр канча каучический сода салынды? Мындан 2 пачка салдым, мен анткени 2 порция жасап атам. 125 граммдан 2 грамм салынды, 2 порцияга, э? Порция бул эме сыт, аябай сыт. Запах келип атат аябай. Маска менен жасаш керек. Ийилсин, аралаштырабыз. Өкмөңдү эме алып жүрөт да, кургатып жиберет. Аябай ысып калды. Эми бул бирке турсун. Канча турат? Бул бирке жылымай ысыган эметинче турсун турат да, булчу кандай. Тиги ысыгы кетчү. Балдардан этет бош керек да. Көрүп алам мен, мындай болуп элечи. Бул атайын өзүнүн эмеси, бул кашык. Чыпкадан өткөрүп алган себеби бул ичинде калып калса, калдыктар калып калса колду тешип кетет да. Бул калбаш керек да. Айран менен каучический. Бул жерде каучический сода бар, сода бар, жана чыпкаланган сода. Ушунун температурасы менен могунун майдын бир болуш керек. Мынакей. Уже реакция жүрүп кетти. Майды мен чыпкалап мурун даярдап алгам да. Эми мен буну чалам биркеден кийин, анан глицеринди кошом. Бирке коюлганча. Коюлганча чалууга, анан кийин глицерин кошосуз. Глицеринди азыр кошулуп турган кошулмалар да. Кошулуп турган кошулмалар. Глицерин азыр кошосузбу? Азыр кошом. Ачмайки мындай глицерин. Буну кошобуз бирке. Буну колду жакшы болуш үчүн bundan деле кээ бирлер аз кошот, мен көп эле кошо берем да, анткени колубуз кээ сата тургандар, сатканга расчет алгандар экономдоп кылышат. Бул өзүбүзгө, бул өзүбүзгө да. Мынакей глицерин. Анан бул 50 грамм, толсо жарымын коштук да, жарымдан көбүн коштук. 70%, 60% коштук. Анан кийин крем бар. Детский крем. Детский крем бул баягы колдонуп жарабай калган да.
эмесинен. Ушудан да кошуп коебуз. Мындан да кошуп коем. Мындан деле бул деле суюлуп калган, былтыр алганбыз. Ушундай жаралган кремдериңиздер болсо, Кошуп койсо болот да. кошуп койсоңуздар болот. Калган эмке калтырып коймойм. Ал дагы лимондун немеси, лимонный масло. Буну эмеге алгам. Баягы жыт бериш үчүнчү. Bundan жыт деле болбойт. Такыр жыты деле жок. Анан бирок ошондо деле кийим жууганда, кол жууганда кандайдыр бир жыт бериш үчүн. Буну биринчи жолу кошуп атам. Жыт бул лимон Биринчи жолу кошупсуз, көрүп атам да. Кошуп көрөлү депчи. Майын баарын кошуп Bunu bir 15 minut çalın. Blender bolsa, blender menen bir 5 minut deyin, batla çalıp koyasın. Bunu 15 minut çalışırız gerek. 15 minut çalat geriler, yarım saat çalat. Arı memesine жараша салат, анткени суу менен эмелер аралашып, майлар барган, майлар бирине бири сиңип, ошентиш үчүн да кете чалышыбыз керек да. Болот. Мисалы Абитханын майын кошот, кээ өткөндө осун Абитхан майын кошкон. Мында лимон коштум, персиктин кошсо, же марин эмесине тажикине жараша. Тажикине жараша кошсо болот. Жарым-жарымдан куяйын, сенин демейине жараша. Биз коюп коебуз. Канча самын бул? Канча минуттан кийин Бул эртең катып калат. Эртең катып калат, бир суткадан. Анан буну бир 14-15 күндөн кийин урунуп баштайбыз да. Самын да? Эме кошулган буга. Не кошулган? Эме. Глицерин? Жыт берүүчү кондиционер. Ошолго жазылган гексамындар. Андан кийин мынакей колдонуп атканы. Бул самынды мына колдонуп атканы ушул самын. Кол жууганга колдонуп аткан самыныбыз ушул. Bunun жарымын алып, мынакей ушунун жарымын мынакей. Болуп калды, кичирейип калды. Мынтип койгондон кийин 15 күндөн кийин гана 15-20 күндөн кийин колдонуп баштайт экен. 15-20 күндөн кийин мынакей мындай болуп калат экен. Катуу болуп.